Салам достор, Binance'dan акчага күйбөш үчүн сатуучулар менен туура иштешүү керек. Мисалга бул кандай болот азыр? Торговляга киребиз. Торговля дегенди бастым, торговля карагыла. Ылдый жакта торговля, үстү жагында P2P бар, P2P дегенди басабыз, P2P. Мисалга киргенде бул 89.45 экен, бир уштугу доллардын, Анан бул Темир банк, М-банк, оденги бар деп жазып коюптур. Анан мына жерде минутасы болот да, саудагерлердинчи, мисалга 15 минуттун ичинде которот. 15 минут ичинде которот. Ушул майда цифраларга силер көңүл бурушуңар керек, Анан буга чейин түшүндүрүп бергем. Мына сделкасы көп болгондор, булар опыту бар адамдар болот. Анан мисалга муну 16 сделкасы бар адам, бул новичок. Мындан албайсыңар, колдон кесе албай эле койгула. Бул 64 сделкасы бар, бул деле новичок почти что. Алардан лучше сода кылбай эле койгон жакшы. Мына новичоктор силерге окшогон. Мына сделкасы 8 сделкасы бар экен. Ушулар новичок, түшүндүңөрбү? Мисалга, муну деле новичок, 48 сделка. Новичоктор жасаган сделкасынын эле өзү көрүнүп, билинип калат. Эми мына новичоктор, мына жерде 2 сделка, эми жаңы ачыптыр. 9 сделкасы бар экен. Өмүрүндө 2 жолу жана 9 жолу сода кылыптыр. Ушинтип эле новичоктордун аккаунту ушинтип көрүнөт. Анан кайра башынан көргөзүп берейин. P2P'ге киргенде силер бул адамдын картасына карабайсыңар. Силер бул жерге өзүңөрдүн картаңарды жазасыңар, оплата деген жерге. Анан сумма деген жерге сумма коесуңар. Мисалга, бул жерге 800 деп жаза албайсың. 800гө сода жок. Көрдүңөрбү? 800 деп жазсам, эч кандай содагер чыккан жок. 800'дү өчүрөсүң дагы, хотя бы 950 деп жазсаң, мына содагерлер чыгат. Анан 950 дегенден кийин оплата деген жерге өзүңөрдүн оплатаңарды коюшуңар керек. Мисалга, сиз акчаны М-банктан которосузбу? Анда М-банк деген жерди обязательно басыңыз, же болбосо сизде М-банк деле бар, Бакай банк деле бар, оденги деле бар. Бирок ар биринде акча барбы? Бакай банкта акчаңыз барбы? Оденгиде акчаңыз барбы? М-банкта деле акчаңыз барбы? Анда сиз М-банк, Бакай банк деген ошол үчөөнү басып коесуз да, түшүндүңүзбү? Мисалга, эгер сизде Бакай банкта акчаңыз 0 болсо, муну баспай эле коюң. Оденгиде акчаңыз жок, 0 болсо, оденгини Бакай банкты кошуунун кереги жок. Эгер сизде ушул үчөөнө тең акча бар болсо гана үчөөнү басып койсоңуз болот. Мисалга, ал эми сизде акча только М-банкта бар болсо, М-банк дегенди басасыз да, ылдыйдан мына жерде подтвердить кыласыз, М-банк дейсиз, мынакей. М-банк дегенде бул жерде суммалар кымбаттап кетти. М-банкка башкача суммалар кенеде, көрдүңөр, кымбаттап кетти. 90 дейт, Эми ошол М-банк деген жерди мисалга өзгөртүп көрүңүз. Бакай банк деп көрүңүз, М-банкты өчүрүп туруп. Бакай банк десеңиз, бир аз мына бул жер арзандады, Себеби ар кандай карталарга деле карайт арзан кымбаттыгы. Оптимадын котором деп Оптимага жазып көрүңүз. Оптимада акчаңыз бар болсо, мына 88, 88, 89, мына нормально экен, Оптимадан алсаңчы. М-банктан гана сода кылам десеңиз, анда эмне? М-банктын содагерлери кымбат алат экен, то есть кымбат сатышат экен долларды. Өзүңүзгө карайсыз, мен көбүнчө М-банктан алам долларды, мен кымбат алам, себеби М-банк карта мага ыңгайлуу да. Ал эми Оптималарда менде акча жок. Вот. Эгер сиз Симбанк колдонсоңуз, же Айылбанк колдонсоңуз, ушул Симбанк, Айылбанк деп деле мындай жазып көрсөңүз болот. Бирок көбүнчө эмне Оптима банктан сода кылганда, Оптима банктан сода кылганда эмне болуп атат? Бул жерде арзан, бир аз арзан болуп атат да, ошо картага деле зависит ал нерсечи.
көрдүңөрбү, арзаныраак болуп атат. Эми шартыңызга карай сизде кайсыл карта бар болсо ошону жазасыз. Кийинки кыла турган нерсе, мисалы азыр бул жерде только эмне 15 минуттан чыгып атат. Кээде ушул жерге адамдар 1 саат же 30 минут дегендер жазып коет. Ошолорду мисал кылып келтирейин десем, ошол 30 минут дегендер жок го. Мисалга бул жерде нет данных деп турат. Бул дегени башка соодагер жок дейт. Оптимага башка соодагер жок дейт. Оптиманын ордуна мисалга Элкарт, банковский перевод дегенди эле мынтип басып койсоңуз болот да. Оплатаны банковский перевод деп мисалга кааласаңыз бул жерге окончательный карта белгилеген жакшы. Сиз бул жерде все деп койгон менен мисалга ар кандай чыгып калат оплата. Мен кайра баштан кирейинчи. Бул жерге сумманы жазасыңар 950 деп жазгандан кийин мен эч кандай карта белгилеген жокмун, бирок бул жерде мага сунуштоо карталары бар экен. Мисалга менде Ембанк, бул адамда Ембанк бар экен. Бул адамдарда Ембанк жок экен Ембанк. Мисалга анан Компаньон банк, мисалга бир эле адамда Ембанк бар экен. Анан могул жерде могул адамда Ембанк бар экен, мына адамда Ембанк бар экен. Ушунча картанын түрү бар экен мында, ошолорго акча которсо болот экен. Эми биз дагы эмнесине карайбыз? Карта сизде бар болсо ачасыз. Сизде Ембанк болсо, сиз Ембанктан бул картага которууңуз болбойт. Себеби ар кимдин өзүнүн эрежеси бар. Мисалы үчүн, бул Оптима деп жазып койгонбу, бул адамдын профилине киребиз да. Тина деген жерди басканда, мисалга ичине киресиз да, соода кылуу үчүн купитти басып киргенде адамдар бул жерге канча саат мурда, канча минут мурда киргени көрүнөт. Бул жерге адамдар узун кылып мындай эрежелерин жазып коет. Бунун эрежеси жок экен, эми мындай 3-чү адамдан перевод албайм деп эле коюптур. Кээ бир адамдар бар да узун кылып мындай эрежелерди жазып алат да, нервин кашайтыпчы мындай. Мисалга мындай кылып сиз деле жазып алсаңыз болот. Салам дейт. Оплатаны QR код аркылуу төлөсөңүз болот дейт. QR код берет экен. Перевод возможен только внутри только бир эле банкка дейт. Анан бул жерде сизге жакшынакай кылып эскертат. Ембанктан дейт, Ембанкка гана которосуң. Эгер сеники Оптима болсо, Оптимадан мага Ембанкка салбайсың деген түшүндүрөт. Ембанктан Ембанкка мисалга, анан башка банктардан которулган акчаны кабыл албайм деп жазып койгон. Ушул эрежелерди окуп анан сделка ачыш керек. 3-чү адам, мисалга атыңыз Майрам болсо, күйөөңүздүкү Кенжебек да. Анан сиздин картаңыз, профилиңиз Майрам деп туруп, сиз Кенжебектин картасынан акча которуп койсоңуз, ал 3-чү адам болот. Андан келген акчаны бул алганы менен сизге доллар сатпайт. Ал дегени сиз мунун эрежесин бузганыңыз үчүн акчага күлөсүз деген сөз. Ошол эрежелерди окушуңар керек. Анан купить дегенди басканда адамдар мындай кылып узун кылып эрежелерди мисалга жазып коет да. Мындай узун эрежелерди жазган адамдар өлө. Эй! Тийбе жага! Тийбе өттөн үзүп калма азыр. Жүр бияка. Жүр. Бас бияка чык. Чор ордуңан. Түшүндүңөр, короче, түшүндүңөр. Мына жерге узун кылып эрежелерди жазып койгондор болот эрежелерди. Ошол эрежелерге маани беришиңер керек, чтобы акчага алданбаш үчүн күйбөсүн. Бас айлен. Азыр мен дагы окуп түшүндүрүп берем. Мутүнөр оозун жаап турмукчу 5 мүнөткө. Түшүндүңөр, короче, анан мындай узун жазган тексттерди окугандан кийин лучше кирбей эле коюш керек. Бул жерге ушунчалык мындай
эзилип жазыптыр, силерден сурантат. Ордер ачуудан мурда менин условиям менен таанышып окуп чык дейт. Ушуларды узун жазылганын көрүп мен киргим келбейт да. Булар өлө капризный адамдар болот да. Анан мисалга могул жерде Айым Гүл деген адам турат. Ошонун мисалга кирсең мына жергечи, бул жерге адамдар өзүнүн эрежесин жазат. Сиз деле өзүңүздүн эрежеңизди жазсаңыз болот. Мына бул үчүнчү адам менен иштебейм, терминалдан которулган акчаларды кабыл албайм дептир. Только адамдын өзүнөн гана которулган акчаны кабыл алам деп жазыптыр. Ушул эрежелерди обязательно окуп силер таанышышыңар керек. Эрежесин карабай туруп сделка ачпагыла эч убакта. Мисалга могу Гули 01 деп турат. Ушу Гули дегенге киргенде кээ бир адамдар кыска нуска гана жазып коет, же болбосо мына обязательно чек силерден сурайт экен. Ошол үчүн акча которгондо сурабаса чек жиберип өзүңөр тыккан адам болушуңар керек. Так, кийинкиси мына бул жерди басып киресиңер да, киргенде мынантип кашайып узун кылып жазып коет эрежесин. Бул жерде айтып атат силерге: не открывайте ордер, если оплачиваете третьего лица дейт. Бул деген ордер ачпай эле кой, эгер үчүнчү адамдын атынан акча төлөй турган болсоң, строго үчүнчү адамдын атынан акча кабыл албайм деп жазылып турат. Ушулардын ар бирин окушуңар керек. Бакай банктан только Бакай банкка жөнөтөсүң дейт. Сенин акчаң Эм банкта болсо, Эм банк аркылуу Бакай банкка жөнөтпө деген маани түшүндүрөт. Түшүндүңөрбү? Вот, анан дагы ким бар? Ал жерде Гуламова деген бар. Гуламова киргенде мунун эч кандай бул жерде эрежеси жок экен. Так, болду, эч ким жок окшойт башка сделкада. Бул Махти дегенди көрөйүнчү. Уже доллар кымбат. Мында деле эч кандай эрежеси жок экен. Эми түшүнбөгөн новичокторчу мындай 100-104 сомго деле доллар алып алышы мүмкүн. Канча ылдыйга түшкөн сайын ылдый жакта кымбаттай берет. Бирок арзан экен деп эле эптеп эле бул жерден мындай доллар алып алуу эмес максатчы. Силер булар адамдардын профилин карашыңар керек, мына карталарын карашыңар керек. Еще ар бир адамдын өзүнүн эрежеси бар, монтип жазып коет. Ушуларды карап, маани берип окушуңар керек. Ошондо ката кетирбей, акчага күйбөй иштейсиңер.